Assalamu алейкум, урматтуу Талас тургундары. Мен сиздерге ниет кылган элем ушул 5 таштын ичиндеги ушундай шартта дачаны тартып берип койсом деп ниет кылып элем. Мынакей ушул ниетиме Кудай таалам жеткизип жатат. Бүгүнкү күндө ушундай заманда кымыз менен, самал менен, бенин сүтү менен дарыланып ден соолугубузду чыңайбыз деген адамдар аябай көп. Болгондо ушундай бир шартта кандай кайсыл жерге барып эс алабыз деп көп ким изденет. Бул дачаны көргөндөр бар, көрбөгөндөр бар. Мындай шартта ушундай дача салынганын керек болсо билбегендер да бар болуш керек. Эми ушундай караңыздар, 5 таштын ушундай бир төрүндө, ушундай бир кооз природанын ичинде ушундай шарттагы дачаны сиздерге бардык шарттарын тартып бербесек да болбойт. Себеби бүгүн ушундай өнүккөн заманда элдин баары бай интернеттен көрүп, байланыш номерлерин алып, анан келип көрөт экен да. Бул жакта эгер биз тартып бербесек, байланыш номерлерин чыгарып бербесек, албетте көп ким билбей калат, бул жака келгенге мүмкүнчүлүк болбой калат. Жана ошондой эле бул жака конок тоссоңуздар дагы, куда тоссоңуздар дагы болчудай бардык шарттары бар. Видеодон алыстабаңыздар, анда эмесе мен сиздерге ичинин баарын тартып, ушул Кылыч байкебиз өзүнүн байбичеси менен бул жакта конокторду телеп жатат. Жана ушул жакта да шаркыратмалар бар. Ошол шаркыратмаларды да келип көрүп эс алсаңыздар болот. Ичине кирейли, анда эмесе мен эжебизден бардык шарттарын бир кишиге канча алат, кандай алат баарын айтып бермекчимин. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жерде эң биринчиден ичи жылуу, движок менен свети коюлуп, күйгүзүп берилет. Холду көрүп атасыздар. Мына кухнядан баштайлы. Кухнянын кенендиги. Эже саламатсызбы? Саламат. Бул жерде шарттар боюнча айтып берип койбойсузбу, эгер келип кымыз ичем, сүт ичип дарыланам дегендер болсо? Бир кишиге канча сом болот? Бир кишиге азыр 600 сомдон алып атабыз. 600 сом менен сүт ичет, сүт ичинде. Сүт ичинде койкасын беребиз. Могу холдон кенен эс алышат. Тамактарын өздөрү жасайт. Тамактарын өздөрү жасайт. Газ берилет. Беребиз, калашынча газды пайдаланат. Иш аягын бардыгын беребиз. Эгер өзүңүздөр тамак жасап берсеңиздерчи, келип эле жатып эле эс алып, тамак ичип, сүт ичип кетем десем. 1300-1500га чейин. Бир кишиге 3 мал тамагы, 5 мал кымызы менен өзүңүздөр жасап берсеңиздер 1300дөн 1500га чейин. Кымызын, сүтүн каалаганда ичет. Мына туугандар көрүп атасыздар. Комнаталарды, койкалардан да эмесе тартып берейин. Мен дагы мынакей үй бүлөмдү алып келдим. Мынакей койкаларды караңыздар. Негизи туугандар, мен да баса белгилеп айтат элем. Бүгүнкү күндө аптеканын химияга чыланган дарысы менен дарыланмай өнөрү чыгып атат. Ошон үчүн мен урматтуу кыргыз элиме кайрылат элем. Мындай бир дары-дармек менен эмес, мындай бир бенин сүтүн ичип, кымыз ичип иммунитеттерди көтөрүп, дарыланганга өтсөк жакшы болот. Бул экинчи кабатында холу. Бул жакта да бөлмөлөр бар. Мынакей. Бүт простындары менен ичин тазасын, свети кечинде күйгүзүлөт. Таза, тыккан. Бул жакта азыр коноктор бар экен. Силер бул жакта жатасыңар, Бул жактар бош экенби? Мынакей. Туугандар караңыздар. Койкалардын, матрастардын тазаларын көрүп атасыздар. Бул бир учурда менимче 6-7-8 семьяга чейин кабыл кыла алат экен. Мына комнаталардын бөлмөлөрүн чоң көрүп атасыздар. Бuyakta kişiler var eкен. Мына туугандар, кыскача мен силерге маалымат бердим. Келип ушундай шартта, ушу дачада келип, ушундай табигый природанын койнунда эс алып кетиңиздер. Дагы бир айтып кетейин, бул жерде Билайн тартат экен, Билайн связь бар экен. Бул жактан үй менен байланышып, каалоочулар продукт алдырса болот. Бuyakta жатып дагы телефон аркылуу ишиңиздерди бүтүрсөңүздөр болчу да экен. Мынакей туугандар.
келиңиздер. Тез алып кеттиңиздер анда эмесе. Лайк басып коюңуздар. Биздин каналга катталып койгонду унутпаңыздар.